Baştaldı. Salam dostlar. Bizde жаңы долбоор кыштакта bir gün. Biz başladık. Бүгүн biz Араван районунда караштуу ачы чарбак айылдарынын жашоосу менен сиздерди тааныштырабыз. Мен буга чейин ушул айылдын Айжамал аттуу сулуу бийкечи менен таанышкам. Бүгүн Айжамал бизге жардам берет. Азыр мен Айжамалдын айылына келдим. Айжамалга чалайын. Айжамал, қандай, жақшыбы? Жақшы. Мен Кайырма деген айылдаманын астында турам. Кайсыл жак менен кирем? Алло. Мен Кайырма деген айылдаманын астында турам. Кайсыл жак менен кирем? Кайырма деген автомобкадан оң жол турабы? Ооба. Айылга кирген. Ошол жерден туура кирип келе берем. Туура кирип келе берем. Ооба. Макул. Азыр барам. Достор, тууру кирип келе берет экенбиз. Анда эмесе тууруга кеттик. О, 42 үй. Biz izlеген үй ушул. Негизи biz араң туруп келдик. Бирок бул жакта элдер качан эле турган болсо керек. Ачы экен го? Айылда үйлөрдү бекитишпейт да. Анча коебуз. Коз кор экен. Айжамал. Менимче Айжамал ушул. Келдик. Айжамал, саламатсызбы? Сиз менен сүйлөшкөн сыймык мен. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жаман кеч келдиңизби? Кечирим сурайбыз, бир аз кеч калып калдык. Баштайбыз? Ооба, биринчи ишти массаждан баштайлы. Бизде уже саат 8:30 болуп калды. Бизде айылдагылар эртеле сайт, сизди күтүп, ошо биринчи ишти ушудан баштайм. Анда саламатсызбы эже? Жакшысызбы? Кандайсыз? Ясоо иштериңиз жакшыбы? Биз эме айтып аткан меймандар. Меймандарың келип калды? Ооба. Башта үйгө чай-пай ичип алсын, намыштарым алсын. Мал сайлуу биринчи. Уйларды күтүрүп, уйларды сагып койду биринчи. Кайсыл жактан? Кай жактан? Сиз челектериңизди алып алыңыз. Айжамал, анда биринчи айтып койдум. Мен эми сизди сиз деп эле, сен эле кайрыла берейин, Ооба, бизде көпчүлүктө ушундай. О? Мына жак бак болот, бул жакта анжирлер бар. Анжир? Ооба, анжир. Көргөнсүз? Жок, өмүрүмдө көргөн эмесмин. Биринчи жолу жанынан көрүп атышым. Биринчиси пышат июлдун башында. Качан? Сентябрга чейин пышат да, биринчи, экинчи болот. Азыр биринчиси болот. Демек биз эки жолу келип анжир жеп кетет экенбиз. Бул жак кохон билесиз. Кохон билесиз. Сонун болуп бышып калыптыр азыр. Ооба, азыр бышып калган. Колуңар болсо чаканы мен кармап алайын. Бизде муну челек дейт. Чака эмес, челек. Анда челекти мен кармап алайын. Челек, чака, суюктук куюла турган идиш, көбүнчө суу куюлат. Мурда жыгачтан жасалган.
азыркы учурда металлдан, пластикалык материалдардан жасалып, турмуш тиричиликке пайдаланылат. Бул жакта дагы анарлар. Өзгөчө. Даяр бул. Ошондо октябрда пишет уже. Октябрь айында бышып жетилет. Келесі? Ооба. Азыр уйсайбыз. Биз Карашым алдында. Бизди күткөн уй. Саап баштайбыз. Ого. Биринчи мен саап коеюн да. Жок, сен колуң ооруса, өзүм эле аракет кылайын. Күнөөм үчүн. Сол жагын өтөбүз. Торпоз алайын? Акырын. Oğlum yaş durat aldı. İsterse kılбайт. Жоош эле экен, жөл эле сайын дейт. Бул жака отурабыз. Жеңими түрүп алайын. Азыр сүт чачырап кетпестик үчүн. Жоош эле да? Ооба, жош. Эч нерсе кылбайт. Буга чейин эркек балдар саады беле, же биринчиси менби? Жок, жок. Эркектер сабаган болсо керек билбейм. Анда бул чындап коркунучтуу. Тушайбызбы же тушап эле сая беремби? Малды тушоо, уйду саап жатканда коопсуздук үчүн бутун жип менен байлоо. Тушап эле сая бер. Ох, Эч нерсе кылбайт. эч нерсе кылбайт. Сол. Жок, мен сол жок эле сая берейинчи. Сынла. Отуруштур. Азыр саап көрөбүз. Артындагы койсоң. Чыкпай. Кийимге чачырап кетет. Ала. Буну сүт менен. Окшош атат. Буну эмне кылабыз сүттү саагандан кийин? Сүттү тартабыз. Тартабыз. Тартып. Өзүң ичкенге айран. Айран. Мен турага саап атамбы? Ооба, шашатат. Шын. Sizin birinci savaşınız mı? Ооба, алгач уйсаап көрүп атам. Досторго, жигиттерге кайрылып атам. Мындан кийин жолугушууга кеч калып барбагыла. Ментип жазасын алып атабыз. Ушул челек толдурушуңуз керек. Ушул челек толобу өзү? Толот керек. Анда жашуу экен. Мен саап бүттүм, окшойт сүт чыкпай калды. Ох. Негизинен уйду биринчи саганда сүт чыкпайт, анан торпогу салып, ушинткенде ийдирет дагы уй торпог үчүн сүтүн чыгарып берет. Анан торпогун тартып коюп, кайра сайбыз. Кыргыз аялдарына рахмат десе болот экен. 5 минутта колун карышып, күчү калбай калды. Бүттүк. Менче болот айжана. Аябай сонун чыты мурдуңду жарат. Азыр ушуну эмне кылабыз муну? Буну азыр сүзөбүз. Сүзөбүз. Анан тартабыз, буну ысытып, тартып, Каймак жейбиз. каймак жейбиз. Эң жагымдуу жери ушул. Сүзөбүз, анан тартабыз. Кайрадан анжир. Бул жакта, Эже уюңузду саап келди. Ben çok sayıldım. Сиз эле саапмы? Жақсы, жақсы sağ olsunlar. Эже саганда эле саапмын. Азыр сүзүп көрөбүзбү? Ооба. Кайсы дер болосуз? Жерге эле кой. Демек, мунун аты
Süzgüç. Süzgüч. Demek süttü süze turgan nersenin аты süzgüç. Koy bereyин? Koyalım. Süzgüç акыр чикирлерди өзүндө алып калуучу атайын тор тосмо. Бул сүттөгү акыр чикирлерди өзүнө алып калат дагы. Ылдыйында таза сүт калат. Куйган сайын сүттүн жети келип атат, жаңы сүттүн. Эми? Сүттү алабыз дагы, ысытабыз. Анда азыр биз чай ичебиз. Мен шашпай өзүм тартып аламын. Биринчи колду жуйбуз. Ооба. Айылдын ушул жери жакшы да. Колду бул жака жуйбуз. Кол аябай май. Демек сабын менен жууш керек. Бул нерсенин аты сиздерде кандай? Бизе атын таппай атат. Жок, абдесте дейт, анан көп жерде башкача дейлет. Абдесте кумган, чөгүм, чөгүн, көрө, колго суу куюуда колдонула турган идиш. Көп жаша десеңиз. Сиздер көп жаша дейт кыргыздар. Ар дайым бата менен окуп келишет. Азыр ошондо чай ичебиз. Сөрөгө? Ооба, сөрөгө. Демек, мунун аталышы бул жакта сөрө. Башка аймактарда тапчан, да башкача аталыштар менен аталып жүрөт. Араванда сөрү. Сөрү, тапчан, атайын эс алуучу, тамактануучу салкын жай. Көбүнчө көлөккө түшүп турган жайга коюлат. Анда сөрөгө чыгайлы. Негизинен бул нерсе өлкөнүн түштүк аймагында аябай өнүккөн. Жайындасы ушинтип сөрүдө салкында чай ичишет. Айыл кандай керемет. Эркек киши эркек киши нан сындырат. Аял киши чай куят экен. Чыныгы тандырдын наны. Айыл таңы ушинтип башталат. Рахмат. Сары майдан биринчи жейм. Саган майыңыз сары май. Демек, май өзүңүздөрдөн. Эң сонун. Жаңы май өзгөчө экен, Ооба. Сакталып калгандан кийин дагы башкача болот. Эң сонун. Өзгөчө чай тез эле түгөнөрөт экен. Өзүң чай ичпейсиңби? Мен эртең менен эле чай ичкем, бизде саат 7-лерде чай ичилет. Эшикке чыкырып, малдарды саап, эртең мененки жеңил тамак нан үштө келет. Нан үштө? Ооба. Нан үштө, эртең мененки жеңил тамак. Бизде жеңил тамакты. Эртең мененки жеңил тамак, нан үштө. Майлыкты берсең анда. Майлык, кол арчы. Тамактанып жатканда кол менен олду тазалоочу кебес. Азыркы учурда кагаз кол арчы кенен тараган. Майлык демек жалпысы эле сөз экенин баардыгы түшүнөт. Апаны чакыранда бата кылып биз айыл көркөлөйлү. Келгенде Не болду? Намыштарың бүттүбү? Намышта кылып бүттүк. Азыр Айжамалга уруксат берсеңиз, биз айылды көрсөтүп келсин. Талага алып чыгам. Талага барабыз деп атат. Талада иштерибиз бар. Жалпы бүттүген жаганабыз бар. Жагана талага барганда дагы сурайм. Ооба. Мында батаңыз берсеңиз биз чыгайлы. Майли. Омен ишиңер илгери болсун. Сак-саламат болгула. Дайым ушундай жолуңар ачык болсун. Барган жериңер ушундай намыштарды кылып, жакшы күйөө бол, барган жакшы келин ал, кыз ал. Ишиңе ийгилик болду. Рахмат сиздерге да. Айылга Намыштарыңызга рахмат. Анда биз талаага кеттик. Мен суу алып алайын. Болду суу? Мен көтөрүп алайын. Биз билгендей араба ысык. Бул жерде күн ысык болгонуна байланыштуу суу дагы бир аз тартыш, мынтип чогултуп коюшат экен. Мына жакта өзүбүз жегенге нерселер бар. Нелер бар бул жакта? Бул жакта помидор, Помидор, ковун, караңдар бар. ковун?
Ала. Коон. Коон, Коон. И анан Карам. карам. Капуста. Капуста. Талаға кеттік. Күн аябай ысып баштады. Қандай болады екен эми? Күн сайын ушундай ысыкта талаға барабыз. Assalamualaikum. Кандайсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Тескары. Пактаңызды жагана кылып келейлем. Жүзө жакшы да. Карап. Силерде кеч келип ушинтип иш кылып жүрө бересиңерби же мындай эс аласыңарбы? Жаштар каяка барып эс алат негизи? Негизи жаштар көбүнчө талада. Талаада эс албайт. Эс албайт. Бассейн же бир нерсе барбы азыр ысыкта? Бассейндер бар. Бассейндер бар, ошолда барып эс алып келсек. Кыздар эмес. Кыздарга уруксат жок такыр. Жок. Каравандын кыздар өтө эмгекчил, эрте менен эрте турушат. Кечке иштешет, эс алууга эч жака барбайт. Аравандан кыз алыш керек. Бул биздин пакта, азыр бул жагы эмес, бул жагын жагана алабыз. Жагана? Ооба. Жагана катар жайгашып калган өсүмдүктүн бирөөсүн алып салуу, суюлтуу деп дагы айтылат. Өсүмдүктөр кенен өсүп жетилүүсү үчүн бирөөсүн калтырып, калганын үзүп коюшат. Ошондо суюлтабыз. демек пакталарды отойбуз да турабы? Ооба. Жок, жаганага суюлтабыз. Бул пакта көп өсөт да, анан өсүш үчүн бир экөө үчөөдөн калдырып кетебиз. Демек экөө кысылып калбас үчүн суюлтабыз түбүн. Ооба. Анда баштадык. Сууну көлөккө коюп коебуз. Ушул жерден баштайбызбы? Ооба, ушул агаттан баштайбыз. Агат? Агат жөөк, эгинге суу кетүүсү үчүн атайын шайман менен даярдалуучу арык. Ушунда агат деген бизде кайсы ошо агат? Ушул агат. Ушул агатка сиз түшүнөсүз. Азыр бул пакталар экинчи чабылышы. Пакта канча жолу чабылат негизи? Пакта 5 жолу чабылат. 5 жолу. Экинчи чабылып, жахан трактор түшүп, суу айдалып, ошол чабылганга жараша эле сугарылат. 5 жолу чабылса 5 жолу сугарылат. Сууну көп талап кылат экен. Азыр күн ысып кетсе керек тез эле. Күн тез араванда күн ысып. Ошол үчүн эрте турасыңар. Эрте туруп, эрте жумуштарды бүтүрөбүз. Анан түштө? Кадимкидей эле эс алабыз. Муну отуруп алып отуруш жаман кыйын экен. Ошондуктан минтип туруп алып эңкейип отурса, ошондо алдыга жылуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк экен. Айжамал менен ошол учурашып кетти. Азыр жетем. Бул жак кадимкидей кызгумай болду. Мен бир аз кашаңараак ат миндим. Айжамал күлүк ат менен чапкандай эле кетти. Өчөшкөнсүп мага пакталар дагы көп жерлер туура келип атат. Пакта бир аз назигирээк нерсе экен. Түбү оңой эле жуулунат, бирок таладагы кээ бир ото чөптөрү катуу жуулганга кыйын. Айжамалга жетип келдим. Демек минтип отогондун пайдасы бар экен. Куттар уюп калат. Мен да пакталардын көпчүлүгү чыкпай калыптыр. Ура. Мен жеңдим. Эс алсак болот. Биз эми пакта таласына иштесек сен кечке иштете бер дейсиң. Андан көрө пакта процессин көрдүк. Айылдын эли эмне иш кылат, кыздар эмне жумуш кылат. Азыр чыгып айылдын өзү менен таанышайлы. Жакшы Айжамал, эми мага айылдын тарыхын айтып бере турган бирөөгө жолугушсаң. Мына жерде менин чоңотом жашайт. Ошого кирейин. Мынау э? Бул айылда өзбек кыргыз улуттары жашашат. Анан мисалга менин чоңотом
Энем өзбек, чоң атам кыргызда. Assalamualaikum. Qanday salomat, jamon. Kızın yaxsın, yürüsün. Жакшы, өзүңүз. Hoş geldik. Денсаулығыңыз жақсы ба? Ыстықта қиналбай. Yaxşı. Отуртууга мен силерге чай коеюн. Айтсаңыз ушул чарбак, ачы айылдары эмне себептен ушундай аталышка ээ болуп калган? Rahmat ballarım. At arıtıp keliptirsinler. Bilgenimçe aytı bereyin. Aylığızın atı açı. Mınav köl degen jerimiz var. Bir 40 gektar çekelet. Oşa kadimkidey köl eken. Su baskan, ayılnasın, kamış baskan. Her türlü kanatlılar şu yerde oluşup, şu yerde bala açışıp, kövüşken. Bundan çıkarı oşa kaman da bolğan eken. Oşa kamış basıp açma bolğanlıktan aylığızın atını aç koyup koygan eken. Açma degende Suunu uşunu açıp durgan jeri de. tirичилиги эмне менен? Tirичилиги qara. Dıyqançılık kılat, çarvaçılık kılışat, mal bağat, koy bağat, dıyqançılık kılat. Men muğalim bolup 40 yıldan aşık emgektenip pensiya çıqqanmın. Kırgızlar adabiyat muğalim elem. Endi balдар menen ar türlü kırdağalda üyretip oturup ırlar tüzüşüp doğru geldiler. Misalına Açı degen ırımdan bir bilet aytı versem. Açı degen ayıl var aravanda. Özü çakan sırtnan karaganda. Çil ustundun gün göğünün ornalan. Maktap ırndap beremin surağanga. Buna surap durasыңар, men Açı jönünde aytып turamın. Кызыккан суроом, эгер өзүм үйлөнө элекмин, бул айылдан кыз алып калсам, салт санада мындай кандайдыр өзгөчөлүктөр барбы? Albatta var. Aylığız şahırga jakın bolganduktan Özbek ulutları menen aralashıp ketkenmiz. Mına men dagın Özbek kızına üylönüp, buna 81 yaşga çıkıp baybiçe boldu kızım. Önümem tempirim şu yaşga jettik mına. Eger de sen şu yerden kız jaktırıp ala turgan bolsang, salt sanabız ayabay jönököy. Ayabay jönököy. Kelseң men alып барам да кызың. Рахмат аба чайыңызга. Анда биз чыгайлы. Жол узулайлы. Anda azıqlı arabak deydi. Bizim saatimiz boyunca mana şu dıyqançılıktan koyulgan nesillerden bardığın salıp ala ketkile baldarga. Мен жана Айжамал сен суу алган жерден ушундай нерсени көрдүм эле. Суу сактоочу нерсе. Мен башка жактардан көргөн эмесмин. Бул силерде башка аталышы барбы? Ооба, бизде хауз дейлет көбүнчө. Хаус? Ооба. Havuz же авиз. Сууну көпкө чейин сактоочу атайын салкын жай. Ошондо хаус деген? Биздин айылда суу аз чыгат, анан ушуга сактап коебуз да. Кудук. Кудук демек. Ооба. Кудук суу сактоочу жай силерде хаус деп аталат. Күн аябай ысып кетти. Силерде ушинтип күн ысыкта деле жумуш кылып ушинтип жүрө бересиңерби? Жок. Биз күн ысыкта эс алабыз. Эс алабыз? 2-3 саат уктап. 3 саат уктап, анан күн кайтканда кайра жумуш башталат. Ушунда эмне кылабыз? Азыр дем алабыз. Демек эс алууга кеттик. Бир көлөкө жай табабыз. Анан 3-4 саат уктап, эс алып алып, салкын түшкөндө сиздер менен кайрадан көрүшөбүз. Несі болса дағы салқын. Қандай жақшы салқын. Аз бұл жерде салғанайын айылдың көшелерін аралайыз дағы. Жаштар не жұмыш қылышат мектептен оқу жылы аяқтағанда? Аяқтағанда шол тағы жұмышы бізде көбінше. Тағы Біз
Биз жолдон көрүп калдык, жаш балдар жашыл. Ооба, көл, анан гавар деген аталышы бар. Көбүнчө көл деп аталат. Ошону теришет. Азыр биз дагы терип. Макул, терсек болот. Тергенен эмне кылабыз? Сатылат, терип сатышат да анчы. Биз байып кетсек болот экен да. Анда көл тергени даярданабы. Ошондо азыр көл теребиз. Мага чын эле кызык болуп атат. Элдин баары таалап жүрөт, ошолор дагы көл терип жүрөт го дейм. Бар күнү эрмек үчүн теришет. Иш жок. Дагы бир жолу иш жок, эрмек кылышат. Эрмек кылыш. Уктаса болбойбу иш жок болсо? Бизде шамда уктап болбойт, шам убактында эле болуп калды. Кеч калсаң, бар жактан кеч каласың. Кеч калсаң баарын эме кыласың. Бул жерлерди бөлүп алышканбы? Мен бул жактан терем, мен бул жактан терем. Бөлмө жок. Азыр көл деген ошондо даракка окшош болобу же? Даракка эмес, өзүнүн бир түбү болот. Түбү болот. Жерден чыккан жыл сайын чыгат. Ооба, жыл сайын чыгат. Өтө кызык болуп атат. Кандай нерсе теришибиз? Акен? Ох, жеттик, э? Ушул? Гавар. Гавар? Гавар көл жапай өсүмдүк, жер жүзүндө 300гө жакын түрү кездешет. Уругунан май алынып, массаж жасоодо колдонулат. Ооба. Эки аталышы бар да, көл, гавар деп. Көл, гавар. Экөөнү тең атай беребиз. Ооба, экөөнү тең атай беребиз. Мен эстедим, биз жолдо келе жатып кээ бир үйлөрдүн коросунан көрүп калдык. Гавар алабыз 35 сомдон деп. Ошондо мунун килограммы 35. Килограммы 35. Килограммы өсөт 50 болуп. Муну Тикени көп. Абайлаш керек экен. О, жашыл. Жашыл чоң-чоңдарын теребиз. Ошол теребиз. Бул гүлү да бар экен го, гүлү. Гүлүн да теребизби? Гүлүн тербейбиз, гүлү мындай ачылып уже гүлдөп баштаганда, гүлү көп гүлдөсө биз кичине кезде тирет элек да. Мына жакта гүлдөптүр деп ошол жака чуркап барат элек. Ошол жерде көп болот да. Эртең менен бери байкап жүрөм, силердин айылыңарда кыздар кең көйнөк, кең шым кийишет экен. Баарын эле ошондой? Баарын эле ошондой. Көбүнчө биздин айылда ушул кийим көп кийишет. Кыздар узун кийим кийишет. Кийим кийишет, ооба. Көйнөгү дагы узун? Шымы деле узун. Шымы деле узун. Ошондо силер көчөгө чыкпай эле үйдүн тиришкен кылды жүрө бересиңер. Жок, андай бизде андай кысуу болбойт. Мисалы үчүн мен өзүм окуу жайды бүттүм. Быйыл азыр иштеп атам поликлиниканын бухгалтериясында. Кысуу жок андай. Өзүң бул жерде ата-энени сыйлоо, кыздын тарбиясы күчтүү. Ошол. Демек, эркин эле болгону ошол үй ичинде гана салтты жакшы сактайбыз. Жакшы. Кыздар менен таанышууда көчөдө жетелешип баскан кыз жигиттер болобу? Болот, ооба, бирок анча деле эмес. Биздин айылда андай жок болсо керек. Антип басышпайт. Андай басышпайт да. Кыздар турмушка чыгып атканда ата-энелер эле сүйлөшүп коюшабы же? Жок, андай эмес. Биз өзүбүз каалообуз боюнча эле, мисалы үчүн өзүмдүн эжелерим сүйлөшүп эле жигиттерине тиген. Демек, эркин эле, бирок көчөдө жүргөнгө болбойт. Болбойт. Демек, үй бүлөлүк тарбия институту мыкты өнүгүптүр. Сөйкө салып кетеби алдын ала? Алдын ала сөйкө салып кетет. Демек, энди кандай салтыбыз? Сөйкө салынгандан кийин бирок сыртка чыкмай жок болсо керек. Сыртка чыкмай. Аны билбейм. Азыр сен кенен жүрөсүң, демек сөйкөң жок экен, ошого кенен жүрөсүң. Ооба. Кеңир эле, сиз менен эле жүрөм, айылда алай эч нерсе дебейт, ата-энем уруксат берген. Демек, баары эркин эле болгону кең кийим кийиш керек. Көчөгө чыкканда кадимкидей эле жүрө бересиңер. Кадимкидей эле жүрө беребиз. Сабакка барганда. Сабакка барганда. Жакшы.
Мул качан толгондо 1 килограмм болобу? Толтура албадык. Аз гана. Чында териш өтө кыйын экен. Арасында тикенектер бар. Майда кумурскалар жүрөт. Bir kilogram terиш үчүн өтө көп эле убакыт кетет экен. Биз 1 килограмм терип сата албадык, бирок эң башкысы ушул көөл терүү процессине катыштык. Азыр мен башында сөз бергендей Айжамалды үйүнө жеткирип коеюн. Сиздер менен кийинки айылдан көрүшөбүз. Кеттикпи? Биздин ачайлы ушул жерден кеңири көрсөт. Демек ушул жерден алаканга салынгандай айылдын баардыгы көрүнүп турат экен. Канча түтүн бар? Болжол менен. Болжол менен көп болсо керек. Көп болсо керек. Бир 300дөй үй барбы? 300дөн ашат. Баардыгын таанысың. Бирок бир эле көчө жок. Бул жактан кеткен көчөлөр бар экен. Эй, кичинекей, эй! Бас. Опа! Oldu. Oh. Ay ay. Тамак пышкалгандар эми чечебиз. Жо. Seni götürür. Ay işinem kayakta eкен? Boyunda тамак таттым. Жаққа шақырасың ба? Апа. Апа. Кең апа. Көөл тердік, бирок 1 килограммда тер алып койдук. Териш жаман кыйын экен. Айжамалда терди эле кичинесине көөлө. Терет эле бул. Жакшы тере беле? Эң жакшы терет. Териш кыйын экен, колдорум тикен сайып. 10 килограмм терген. Oo, demek 350 сомдук. Рекорд койсоңор. 50 сомдон эле. 500 сом терет. Oo, көп терет келе. Ошол анда биз 8-ci класстары терет эле бул. Бүгүн айылды көрүп чыктык. Айжамал бизге сонун кылып тааныштырып берди. Мыкты кыз тарбиялапсыз. Сизге Айжамал сага чоң рахмат. Биз ушун менен сапарыбызды жыйынтыктадык. Урматтуу достор, биз бүгүн Аравандын Ачы айылын сиздерге чагылдырып көрсөтүп бердик. Биздин сапарыбыз уну менен токтоп калбайт. Кийинки айылдан көрүшкөнчө.